берекеси түгөнбөгөн Рамазан айында мээрими чексиз Кудайдын рахматы барыбызга төгүлүп турсун. Жакшылыктарды тилөө менен бирге барыңыздар менен учурашып, рахмат айы Рамазан берүүбүздү баштамакчыбыз. Туруп дуа кылалы, жатып дуа кылалы, айла кетсе ойлонуп басып дуа кылалы. Ибадаттын өзөгү бул дуа дейт. Bir ayılda can javay elдің бары çoğulup ayıldın imamına gelet eken. Ayıldın çetine varıp bir dua kılbaylı, Kudaydan suranbaylı dese makul bolup ertesi günü ayıldın çetine varıp duaga oturuşup Kudaydan suranışıptır. Geçki oturuşup jalınat, bırok jamgır javayt. Geteli degen meskilde imam aytat eken. Eger sizler үйүңөрдөн чын жүрөгүңөр менен, ыкыласыңар менен жамгыр жаайт деп бул жерге келгенден кийин дагы чын жүрөгүңөр менен дуа кылганыңарда жамгыр жаайт болчу дейт экен. Элдин баары чурулдап, биз чын ыкылас менен келдик, чын жүрөктөн дуа кылдык десе, имам койнунан кол чатырдап чыгып мындай дейт экен. Эгер силер биз дуа кылганда сөзсүз жамгыр жаайт деген ишеним менен, чын жүрөк менен дуа кылганыңарда, келгениңерде ар бириңер менчилеп кол чатыр көтөрүп келмексиңер дейт экен. Демек, дуа бул өтө пайдалуу. Бүгүнкү темабыздагы ушул дуа жөнүндө болмокчу. Ордо Construction Group. Жилой дом Evergreen. Наш дом находится в экологически чистом районе. Рядом имеется парк, школа, детский сад, закрытый просторный двор и паркинг, детская площадка, зона барбекю, видеонаблюдение и фитнес-зал. У нас есть для вас уникальные предложения. Жилой дом Evergreen. Заходи и живи. Үй-бүлө бул жашоонун эң жаркын учурлары. Үй-бүлө бул чексиз кубаныч. Үй-бүлө бул керемет сенин жаныңда. Үй-бүлө бул дайыма сүйүү. Белая река. Ар бир үй-бүлөгө кубаныч алып келебиз. Ассалам кайрымдуулук фонду 7 жылдан бери өлкөбүздүн социалдык муктаждыктарын чечүүдө колунан келген жардамын аябай келет. Айрыкча көптөгөн жерлерге суу чыгарып, оорукана, мектеп, фаптарды, жетим жесирлерге үйлөрдү салып берди. Саламаттык сактоо министрлигине гемодиализ аппараттары баштаган бир нече медициналык жабдыктарды алып беришти. Андан сырткары бир нече мечит, медресе, көпүрөлөрдү салып берүү менен аярлуу катмарга гуманитардык жардамдарын, жөлөк пулун берип келишет. Ассалам кайрымдуулук фонду. Кайрымдуулук кайталангыс касиет. Ассалам кайрымдуулук фонду Кыргызстан мусулмандарын ыйык Рамазан айы менен куттуктайт. Биздин эң сүйгөн жана бабаларыбыздан үйрөнгөн дуа деген, бата деген түшүнүк бар. Ата-эненин кылган дуасы сөзсүз балдарына кабыл болот дейт. Устастардын кылган дуасы шакирттерине кабыл болот дейт. Айтор, дуанын түрү көп экен, дуа деген улуу ыйык жол экен, аны мен эмес, аалымдарыбыз өзү айтса оң экен. Бүгүнкү мейманыбыз биз сыймыктанган баарыбыздын устасыбыз, Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин мүчөсү, ардактуу Кенжетай Курмангожоев ажеке. Устаз кош келипсиз. Ыйык Рамазан айыңыз кут болсун. Сиздин атыңызды айтканда көп адамдар азыр сүйүнүп күтүп атса керек. Башында айткандай, сиз менен ушул дуа жөнүндө маектешким келип атат. Элге мындай сиз кеткенден кийин баары ушу дуа кылып, дуага болгон сүйүүсү артып кала тургандай дуа жөнүндө сүйлөп берсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, Сейдина ва Маулана Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Сиздердин да Рамазан айыңыздар берекелүү болсун. Иншалла Рамазанда кылган дуалар кабыл болсун. Шариятыбызда дуа, бата тилек деген бир түшүнүк бар.
Бул шариятыбыздагы эң бир талап кылынган амалдардын бирөөсү. Керек болсо кайсы бир пенде мен Кудайдын кулумун деп туруп, Кудайга кулчулугун оозу менен айтып, бирок жүрөгүндө дили менен Кудайдан бир нерсени сурабаса, Алланын ошол инсанга каары келет экендиги, ачуусу келгендиги айтылат экен хадистерибизде. Ошондуктан бул дуа кылуу, Кудайдан бата тилек кылып сурануу бул улуу бир ибадаттардан болуп эсептелет дагы. Жана бул негизги кулчулуктун негизги бир белгиси болуп эсептелет. Анткени биз мусулмандар альхамдулилля баардыгыбыз Кудайдын кулубуз деп жүрөбүз. Демек, Кудайдын сенин кулу экендигиңди чындап тастыктаган, Кудайдын кул экендигиңди сени ошону көрсөтүп турган бир көргөзгүч катары бул дуа болуп эсептелет. Ошондуктан дуанын ролу жашообузда өтө чоң. Адам туулгандан баштап дуа менен башталат жашоосу. Адамды ошол акыркы көргө коюп атканда дагы дуа менен бүтөт. Төрөлгөндө дуа кылабыз Кудайдан, төрөлүп атканда да дуа кылабыз. Анан жада калса, аны акыркы сапарга узатып, жаназасын окуп атканда да дуа кылып, жайга коюп атканда дагы, мүрзөгө коюп атканда дагы бисмиллахи ва аля миллати расулилlah, Алланын аты менен, пайгамбардын дини менен ушул адамды койдум деп акыркы сапарга ошентип дуа менен узатабыз. Демек, мусулман адамдын жашоосунда дуасыз жашоо болушу мүмкүн эмес. Кимдин жашоосунда дуасыз жашоо болсо, ал адам эң бир бактысыз адамдардын катарына кошулуп калышы мүмкүн. Ошондуктан кимге Кудай Таалам дуа кылууга тоопук берсе, Кудай Тааладан көп тилектерди кылууга мүмкүнчүлүк берген болчу болсо, анда ал адам бул жөнөкөй адам эмес, бул бактылуу адаммын деп өзүн эсептесе болот. Анткени Кудайга, жаратуучуга колуңдан эч нерсе келбей туруп, бүтүндөй аламды жараткан, бүтүндөй аламды кудурети менен кармап турган, бүтүндөй аламга өмүр, бакыт, рызкы, ушул исламдай динди берип аткан Алла Таалага кайрыла албаган адам, ал башка бир жөнөкөй адамга кайрылып дуа кылып, андан максатын сурап ала албашы мүмкүн. Ошондуктан иншалла дуанын ролу чоң. Ошондуктан улуу бул дуа кылуу улуу заттардын сүннөтү. Улуу заттардан бизге калып келген. Дуаны пайгамбарлар кылган. Пайгамбарлардын башына ар кандай кыйын кездер келгенде, пайгамбарлар дуа менен ошол кыйын учурлардан дуа аркылуу чыгып кеткендиги айтылат. Мисалы үчүн Юнус алейхиссаламды билебиз. Юнус алейхиссалам жанагынтип ката кылды жашоосунда, кемеге түштү. Анан ал жерден келип, анан кемедегилер аны жанагынтип келип сууга ыргытып берди. Суунун ичине түшкөндө аны баягы балык жутуп кетти. Балыктын ичинде 40 күн жатканда, ошол жерде эң бир оор, анын жашоосундагы эң бир оор бир күндөргө туш келген учурда Юнус алейхиссалам бир гана Аллага кайрылды. Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Ушул дуаны окуган. Ла илаха илля ант. Бул ааламда Аллахым сенден башка эч кандай жаратуучу жок. Илля ант, сен гана жаратуучусуң. Субханака, сенин эч кандай айыбың жок, сенин эч кандай кемчилигиң жок. Инни кунту миназ залимин. Мен болсо ушундай күнөөкөр пендемин. Менин колумдан эч нерсе кылбады, мен өзүм зулумдук кылдым, бөлөктөргө зулумдук кылдым деген сыяктуу өзүнүн айыбын моюнга алуу. Ошондуктан уламалар айтат, дуа кабыл болуш үчүн негизги 3 шарты бар экен дейт да. Дуа кабыл болуш үчүн негизги 3 шарт бар дейт. Биринчиси эмне десе, биринчиси ошол Юнус алейхиссалам өзүнүн берекелүү дуасында кылгандай, ла илаха илля анта деп туруп таухид болуп атат бул жерде. Таухид деген сөз бир гана Алланын бар экендиги, бир гана кыйын кездерде, кандай гана абалда болбосун, сага биринчи жардам берүүчү, негизги таяныч, жардамчы бул Алла Тааладан өткөн эч ким жок экендигин баяндап, ошон үчүн ла илаха илля анта, эй Аллахым, сенден башка эч ким жок. Мен сенден башка эч кимден жакшылык үмүт этпейм, сенден башка кайрылар, үмүт кылар эч кимим жок деп биринчи Кудайдын бирлигин, Кудайдын жалгыздыгын, Кудайга гана муктаж экендигин зар какшап айтып атат дагы. Кийинкисинде болсо субханака деп атат дуада. Субханака деген, эй Аллахым, сен аруусуң, сен тазасың, сен эч кандай кемчилигиң жок. Чындап мактаса мактоого татыктуусуң, сураса сураганга татыктуусуң, сен бүтүндөй алам жердин кожоюнусуң деп Алланын астында өзүнүн эч ким экендигин айтып, Алла Таала толук кудуреттүү,
бүт бардык нерседе Алланын кудуретинен келет экендигин моюнга алып, субханак, ey Аллахым, сен аруусуң, сен тазасың, сен ар кандай айып кемчиликтерден тазасың деп ошентип өзүнүн Кудайдын астында, Кудайдын ошондой улуулугун кабыл кылуу менен бирге этегинде болсо инни кунту минал золимин, мен зулумдардан болдум, мен өзүм зулумдук кылдым деп өзүнүн кетирген катасын моюнга алып атат. Демек уламалар ушул жерде айтат экен да, демек дуанын негизги 3 рүкүнү бар. Биринчиси Алланы жалгыз деп билүү, экинчиси Алланы аруу деп билүү, үчүнчүсү өзүнүн кылган кылмышын моюнга алуу. Ушинтип моюнга алса, бизде де кыргызда макал бар го, ийилген башты кылыч кеспейт дейт. Демек, эгерде чындап ошентип ийилип, Аллага чын дилинен астейилди сурай турган болчу болсо, анда Аллахым берет. Албетте биз ошо сиз айткандай себептерин кылып, алакан жайып дуа кылабыз. Ошол дуа кылганда үн чыгарбай, мындай жүрөк менен, ой менен дуа кылуу болобу? Жалгыз отуруп мисалы. Дуанын өзүнүн түрлөрү бар. Дуанын өзүнүн түрлөрү бар дагы. Бир араби деген ошол арабтарда, эски илгерки арабтарда баягы чөлдө жашаган, маданияттан алысыраак, шаардан алысыраак жашаган адамдардан бирөө келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сураптыр. Акарибун раббуна фа нунажи ам баидун фа нунадих депчи. Биздин жаратуучубуз бизге жакынбы, андан шыбырап сурайлыбы, же болбосо Кудай бизден алыспы, андан кадимкидей эле кыйкырып жоон үн менен сурайлыбы дегенде. Демек, бул жерде ибадаттын түрү бар, Кудайдан сураанын. Демек, бул тил менен чыккан, шариятыбызда деле ошол нерсе айтылат. Сен эгерде бир нерсени ибадат кылып атсаң, намаз окуп атсаң, дуа кылып атсаң, пикир менен болгон ибадат бар жөн эле, анан тил менен болгон ибадат бар. Эгерде жүрөгүңдө жөн эле пикириңде Кудайдан ошол нерсени тилек кылсаң, алда болушу мүмкүн. Бирок абзалы ошол нерсени тилиңде сенин шыбыраганыңды, жок дегенде Кудайдан ошол шыбырап суранып аткан тилегиңди, жок дегенде өзүң угуп турсаң, бул абзели болуп эсептелет. Эң жакшы ошол. Жакшы ошол болот. Анткени бул ибадат болуп эсептелет. Ибадат. Турмушта көрүп жүрөбүз да, бул дуанын кабыл боло турган учурлар бар. Демек, Рамазан айында албетте бул ыйгай көбүрөөк дуа кылабыз. Башка мезгилдерде бирөөлөр бар, азандаңдып турат, азандан кийин дуа кылам дегендерди көрүп жүрөм. Бирөөлөр бар, уккандары да, бул шамга чукулдаган мезгилде дуа кабыл болчу мезгил дейт. Бирөө баягы түндүн бир окумда туруп алып ибадат кылып дуа кылгандар бар. Ошо дуа кабыл болчу мезгилдер кайсы негизи? Далил менен баягы көбүрөөк айтылган учурлар. Эми чындап эле. Мен баягы сураганым мындай да, билгендер билет, бирок карапайым эл бар да, үйдөнүп аткандар бар, ошолорго да мындай пайда болсун. Негизи дуа кабыл боло турган убактардын баарын сиз айтып салдыңыз өзү. Мен үстүнөн айтып койдум. Биринчиси ошол чындап эле сиз айткандай таңкы маалда дуа кабыл болот дейт. Таңкы маалда эл кызуу уйкуда уктап атканда, сен элдин баары уйкуда жаткан учурда сен болсо daarатыңды жашынакай болуп алып келип, керек болсо келинчегиңди ойготуп, түбөлүк баягы өмүрлүк жарыңды ойготуп, экөө тегелип 2 рекет намаз окуп, анан кийин Кудайдан астейдил бир чын ыклас менен Кудайдан бир оозго салган, дилге салган дуаларды Кудайдан тилек кылып, ошол бата тилектерди тилек кылып сурай турган болчу болсо, пайгамбарыбыз хадисте айтат, мындай аял эркекти миназзакирин Аллаха касира ва закират, Алланы көп зикир кылган, Алланы көп эстеген аял эркектерден деп туруп периштелер ошондой адамдардын катарына жазып коет дейт. Ошондуктан сиз айткандай эле ошол саарлык учурунда, эртең менен саарлык дейбиз, бизде сухурлук учуру бар. Убакыттар бөлүнөт. Мисалы фажр учуру бул багымдат намазы киргенден баштап күн чыкканга чейинки фажр учуру. Анан кийин шурук дейт. Ошол багымдаттан мурунку учурда сухурлук учуру дейбиз. Биз баягы саарлык деп орозонун учурунда ошол саарлык учуру деп ошол кезде ооз бекиткен учурду саарлык учуру дейт. Мына ошол убакты сахарда. Анан кийинки дуа кабыл боло турган учур ооз ачарда. Негизинен тарыхты карап келе турган болчу болсо, тарыхта көптөгөн
бир улуу инсандардын максатка жеткени, жада калса жалпы эле мусулман коомчулугу чоң бир максаттарга жетип, дуалары кабыл болгон бул Рамазан айында болгон. Анткени Рамазан айынын өзгөчөлүгү ошондой экен. Кээ бир адамдар жанагынтип келип, адам баласы бар, күнөө көрсүң, башка кыласың, бирок Рамазанда жанагынтип шайтандар кишенделип, көпчүлүк мусулмандар өзгөчө бир Аллага болгон мамилесин Рамазанда оңдогонго, түздөгөнгө аракет кылгандыктан жана дагы эртеден кечке Кудай үчүн деп адалдан гана жеп, Кудай үчүн деп кечке эчтеке жебей, нафсини тыйып жүргөндүктөн ушу Рамазандын 10-унан ашкандан кийин дуалар кабыл болгон учурлар тарыхта уламалар көп эскерет. Ошондуктан Рамазанда дагы бул ооз ачарда өзгөчө. Ооз ачардын астында ошол өз аалымдар айтат, дуа кылыштын шарттары биринчи дуа кылыш үчүн даарат менен болуш керек дейт. Анан кийин кыбылага жүздөнүп отурган бул абзел дейт. Анан кийин ошонун бирөөсү келип туруп, анан ач карын дуа кылыш керек дейт да. Бул дуанын кабыл болуш үчүн эң бир баягы негизги ключевой, баягы негизги бир эмелердин бирөөсү ушул да. Баягы ач карын туруп, Кудай Тааладан өзү ачка ооруп туруп, анан ошентип Кудайдан сураса, анан кабыл болот дейт. А бул орозодо сен Кудайдын куттуу күнү кечке Кудай үчүн деп, башка нерсе үчүн эмес, эч ким сени кыйнаган жок орозо тут деп, сен жөн эле өзүң Кудай үчүн, өзүмдүн акыретиме пайда болсун үчүн деп туруп орозо тутуп аткандайын, демек кечинде жанагынтип келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай хадисинде лиссайми фархатан, орозо туткан адамдын эки кубанычы бар. Бирөөсү ооз ачканда кубанат, экинчиси болсо кыяматта Алланын астына Аллага жолугуп, Алладан алчу сыйын алганда сүйүнөт дейт. Мисалы үчүн ошол жерде ал ооз ачканда эмнеге сүйүнөт десе, эки түрлүү адамдар сүйүнөт деп уламаларыбыз айтат го, эки түрлүү болуп сүйүнөт. Эмнеге дегенде, бирөөлөр жөн эле кечке ошол тамак жеп атканына сүйүнөт. Болду, аман эсен жетип алдым дейт. А бирөөлөр болсо ошол кечке орозонун шарттарын бузбастан, орозонун талаптарын бузбастан, орозону шариятта кандай талап кылынса, ошонусу менен өтөп алгандыгына кубанып, бүгүнкү ибадатым текке кеткен жок. Көзүмдү сактай алдым, кулагымды сактай алдым, тилимди сактай алдым, өзүмдү сактай алдым. Алла, альхамдулилля, ушуга шүгүр деп ошондой болуп сүйүнөт. Бардык мүчөсү менен орозо кармап деп атасыз да. Сиз айткан азыр эки сүйүнүчтү Кудай Таала баарыбызга насип кылсын. Азыр бир кесиптешим даярдаган роликтерге дагы назарыңыздарды бурмакчыбыз. Дуа сөздүктө чакыруу, добуш чыгаруу, каалоо, жардам суроо сыяктуу маанилерге келет. Куранда 20 жерде дуа сөзү колдонулат. Дуа бул тилек, жалбаруу, жараткандан сурануу деген маанилерди билдирет. Дуанын максаты инсан өзүнүн абалын Аллага сунуп таанытуу. Баардык жандуу жансыздар да Аллага дуа кылышат. Бактарактар гүлдөр бүчүр ачкан сайын ар дайым дуа кылышат. Дарыялар деңизге агып куйганда дуа кылат. Деңиздер толкуну менен дуа кылышат. Тоолор, асман да күркүрөп, чагылган чарсылдап дуа кылышат. Учкан куштардын чырылдап сайрашы да дуанын бир түрү. Алла Таала дуанын маанилүүлүгүн Куранда мындай деп билдирген: Эгерде силер дуа кылбаганда, Раббиңердин алдында эмне мааниңер калмак эле. Дуа деген өзү жакшы экен, негизги ибараттын өзөгү деп айтпайсызбы? Анан биздин тарыхта да бар да, терс дуа деп коет го, тетир дуа деп коет, бедуа деп коет. Жанагы Курманбек Баатыр деле атасына барганда Тейитбектин тарыхта колду мындай кылып алып туруп дуа кылган жерлери бар, айтылат да. Кандай дуаны кылбаш керек? Кимге кылбаш керек? Ушу жөнүндө да айтсаңыз. Себеби бизде мындай да байкабастан дагы кабыл болуп кала турган дуалар бар да. Туурабы? Тарыхта Умму Мистах деген сахаба аял өткөн. Умму Мистах бир күнү Айша небиз экөө кечинде дааратканага чыгат. Анан дааратканага чыгат дагы дааратканадан келатып тайып кетет. Тайып чыгылганда кургур Мистах деп өзүнүн баласын каргайт. Ошондо Айша небиз жанында болот дагы, бул Умму Мистах менен Мистахтын апасы менен Айша небиз тууган болгон, Абу Бакыр Сыдыктын туугандары болгон. Анан Айша небиз айтат: Умму Мистах дейт, сиз балаңызды каргабаңыз дейт.
балаңызга каргыш тийип калышы мүмкүн дейт да. Жөн эле ооздон сен кээде элес албай эле адам баласы кээ бир каргыш сөздөрдү оңбогур, жарыбагыр же ушуга окшогон бир жаман бир сөздөрдү Өлүгүн көрөйүн. өлүгүңдү көрөйүн, анан кийин арам өлгүр деген бизде жаман сөздөр бар мисалы. Ушуга окшогон сөздөрдү эгерде элес албай эле айтып кое турган болсо, ошонун бир кабыл болуп кетсе, Кудай Таалам кээде периштелер омин деп койсо кабыл болот дейт. Эгерде кабыл болуп кете турган болчу болсо, анда өзүнүн баласын өзү каргап алган болуп калат деп. Ошол жерде кыскасы Айша энебиз Умму Мистахты тыйган. Анан Умму Мистах болсо ошол жерде айткан: "Сиз уккан жоксузбу?" деп Айша энебизди жана доомат кылган окуя ошондон башталат. Айша энебиз ошол жерден бир айдан бери Айша энебиз туурасында доомат болуп атканын ошондо угат да. Анан сиз тетири дуа айтып атпайсызбы? Тетири дуа же каргыш, бирөөгө каргыш кылса болобу, болбойбу дегенде шариятыбызда эч качан эч бир убакта каргыш кылууга уруксат жок. Бирок кээ бир учурларда болгон учурлар болгон. Мисалы үчүн бир окуяны айтайлы. Ал жерде дагы ошол исламдын акыйкат экендигин, диндин акыйкат экендигин, диндин чыныгы пайгамбардын Алладан келген пайгамбар экенин тастыкта беретинде ислам тарыхында болуп өткөн окуя. Бул аят тарыхта аятул мубахала дейт. Мубахала ошол каргыш айтышуу, дуа кылышуу, бирине бири тетири дуа кылуу дегендей мааниде болуп калат дагы. Бул аят мындай болот. Пайгамбар бул хижраттын 10-жылы болот да. Хижраттын 10-жылы Уафты Нажран деп ошол Нажрандан христиан эли болгон дагы ал жердеги ошол жердегилер исламды кабыл албай, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам исламды сунуштаса, исламды кабыл албастан бул акыйкат дин эмес деп исламды жекирип, же болбосо исламды кабылдабай, исламды тана албай коюшат. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Келгиле, эгерде силер ошондой чындап эле ошондой исламды кабылдабай жатсаңар, исламдын Кудайдын астынан келген чыныгы дин экендигине эгерде силер ынанбасаңар, эң жакын деген өзүңөрдүн үй бүлөңөрдү алып чыккыла. Мен дагы эң жакындарымды алып чыгам. Ортого чыгабыз дагы ушул диндин кайсы дин чыныгы акыйкый дин болсо, ошолор калсын, башкалар укум тукум болуп, укум тукум менен курут болуп жок болсун деп дуа кылабыз" деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сунуш кылат. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанына ошондо Азирети Алини, Азирети Фатима энебизди, Азирети Хасан, Хусайн неберелерин жетелеп туруп, "Ээн талаага келгиле" деп атайын убакташкан убакты болот, белгилешип алган. Анан ошол жерге белгиленген убакта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төртөөнү жетелеп келет. Анан ошол жерде айтат: "Ха улай ахли", булар менин жакындарым, булар менин үй бүлөм дейт. Пайгамбардын өз кыздары бар эле, башка Зайнап кызы бар, Рукая деген кызы бар, Умму Кулсум кызы бар, башка балдары бар. Эмнеге аларды алып чыккан десе, ал учурда хижраттын 10-жылында алар уже каза болуп калган дейт. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын балдарынын баардыгын биз билебиз. Ал пайгамбардын көзү тирүүсүндө эле каза болуп калган. Бир гана Фатима энебиз пайгамбардан 6 айдан каза болгон. Анан ошентип баягы дуага келгенде, баягы нажрандыктар, ислам динин кабылдабай жаткандар, моюндабай жаткандар анан ошол жерде келгенде анан өз ичара өздөрүнүн аттуу баштуулары, билармандары менен кеңешип, анан ошол жерден ошентишет да: "Эгерде биз азыр чындап эле чыксак, тукумубуз болуп жок болуп кетебиз. Анткени Мухаммед пайгамбардын дини бул чыныгы пайгам. Бул чыныгы пайгамбар, чыныгы дин" дейт дагы. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келбей коет. Анан этегинде андай болсо деп, анан этегинде өзүчө келишимдерди түзүшөт. Бирок баягыдай исламга жанагындай душмандык кылган ошондойун токтотот. Ушул сиз айтып атпайсызбы? Эгер биздики чындык болсо ушундай болсун деп айткан депчи. Ушул сыяктуу эле азыр касам ичүү кандай? Мисалы үчүн мен ушу чындык үчүн касам ичем дейт го. Же Куранды кармап сөз берем. Бул да бир дуалардын ичине кирип кетеби? Ооба. Негизи касам ичүү, ант ичүүдө ант 3кө бөлүнөт. 3кө бөлүнөт дагы. Ямин гамус деп коет. Фик китептерде ямин гамус дегени гамаса деген суунун түбүнө чөгүп кеткенди айтат да. Ямин гамус деген адамды күнөөгө батырып салган касамдын түрү болот. Ал касам ант кандай ант болот десе, өзүнүн жалган экенин билип туруп, тайманбастан туруп, бети каралык кылып, жүзү каралык кылып туруп, ошол жерден келип турган ушундай деп туруп, тетир экенин билип туруп, туура эмес экенин билип туруп касам ичкен, бул шариятта чоң күнөө болуп эсептелет. Уялбай туруп. Демек, бул
тобо кыла турган амал болуп эсептелет. Ал эми кээде адам баласы мен чындап эле ушундай болчу, мен касам ичем, мына Алла туру деп касам ичиши мүмкүн. Өзү ошондой деп ойлойт, бирок чындыгында андай эмес, ал жаңылып калды. Аны үмүт кылса болот. Аны Кудайым кечирет иншалла. Анткени ал атайлап кылган жок дейт да. Анан кыскасы бул каргыштан Кудай сактасын. Каргыш кылгандан да Кудай сактасын. Мусулман адам баласы негизи жакшы адамдардын пейили, жакшы адамдар жалаң гана жакшылыкка дуа кылган. Кудай таалам бизди ошондой бир жакшы адамдарга жакшы бир бата тилекти дуаларды бергенге Кудайым насип кылсын. Биздин жана адатка айланган тамаша сөздөрүбүз кандай болуп калат. Мисалы эми өлүп кетейин дейт го, тамаша өлүп кетейин деп, намурусун деп коет. Мунун баары тамаша болгону менен бирок колдонбогон жакшы да туурабы? Жалганчыкка чыгып калат го дейт. Пайгамбардын учурунда деле болгон, кээде тамашалап, мисалы үчүн кээ бирөөлөрдү сакилатка уммук деген сөздөр болгон. Сакилатка уммук деген сөз бул энең жоготсун сени, энең сени жоктоп калсын, же болбосо сен өлгөн күнгө энең тиги ыйлап калсын дегендей мааниде, же болбосо ла абалак деген атаң жок болгор дегендей бир мааниде сөздөр бар. Бул сөздүн сөзмө сөз мааниси ошондой, энең сени жоктоп калсын, же болбосо атаң сени жоктоп калсын деген сөзмө сөз котормосу ошондой болгону менен, бирок пайгамбардын учурунда ошол сөздөр айтылган, кийин деле айтылып жүргөн бул эмелер, бирок бунун түпкү мааниси назарга тутулбайт. Мисалы бизде деле кээде карасаңыз, капырай койчу деп калат. Кыргызда ошондой сөз бар. Бирок ал капырай дегенде сени капыр болдуң, сен капырсың деген ниетте айтпайт. Ал жөн эле ошо сүйлөп аткан сөзүн кооздоо ниетинде, же болбосо кыргыз тилинин талаптарына ылайыктуу оозунан чыккан бир сөз, бирок анда бирөөнү капыр болуп же сен капыр болуп кет деген ниети жок. Андай сөздөргө маани берилбейт. Өлүп кетейин десең өлүп кетмек белең дегендей. Демек, өлүп кетейин деген сөз, ал жерде сен өлүп кетейин деп караган жоксуң. Сен аны ишендириш үчүн айтып атасың. Демек, мага ишен, менин айтканым чын дегенди сен далилдегиң келип атат да. Ошондуктан бул жерде каргыш деп эсептесе деле болбойт. Анткени неге дегенде ал чыныгы өлүп кеткиси келген жок. Ал жөн эле айтып аткан сөзүнүн чын экенин тастыктагысы келип атат да. Бирок ошондой болсо дагы бул сөздөрдү айтпаган албетте абзел. Бул бизде түлөө деген маселе бар да, айылдын четине чыгып, баягы жамгыр жаабаса суранышат. Бул дурусбу? Мындай сурануу. Өзү бул түлөө бизде ошол Кудай же болбосо түлөө деп коебуз. Мисалы биз бала кезде ошондой эле атайын айылдын сыртына чыгып же токойго же болбосо тоого чыгып, анан казан асып, анан кой союп, анан ал жерде түлөө кылып, анан түлөөнүн да өзүнүн шарттары бар. Бизде Кыргызда түлөөдө Куран окулбайт дейт, башка кылынбайт, бир топ нерселери бар. Анан келип, анан кийин этегинде келип, анан баягы этти жеп, анан омин Аллаху акбар анан Негизгиси этти жеп жейт алат, таркап кетет. Бул негизи түбү шариятта бар нерсе. Бирок шариятта кой союп эт жемеи жок негизи. Бирок түлөө бар нерсе. Анткени неге дегенде пайгамбардын учурунда деле бул нерселер көп болгон. Араб өлкөсүндө, Сауд Араб өлкөсүндө пайгамбардын учурунда ал жакта жамгыр өтө сейрек болот. Жамгыр бир аз жааса, кыштын күнү жаашы мүмкүн. Азыр да акыр замандын аламаттары болуп бир аз байма-бай батыраак жаап калды. Болбосо бир жылда 3-4 жолу өткүн жааса жааган, жаабаса жааган деле эмес да. Себелеп өткүн жаап өткөн болбосо жок, жамгыр деген болгон эмес биздегидей. Кар деген аларда деги эле жок. Анан ошентип бир жылы Азирети Умар радыйаллаху анхунун учурунда каатчылык жылы болот. Каатчылык дегенде кургакчылык болот. Эчтеке өспөй калат. Пайгамбардын учурунда деле ошондой болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир күн жума хутбасында турганда бир адам турат дагы, "Я Расулалла" дейт. Мал жан куруп калды. Жер чөп өспөй калды. Мал жан арыды, сүт чыкпай калды. Адамдар да кыйналып кетти. Бир Аллага дуа кылсаңыз жамгыр жаадырсын дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хутбада туруп колун көтөрүп дуа кылат. Дуасын бүтө электе асманга кайдан жайдан булут келип, жамгыр жаа баштады дейт. Бир жума жамгыр жаайт. Кийин бир жумадан кийин дагы пайгамбар ошол орунда хутбада турганда баягы адам турат да, "Я Расулалла, бар жакты суу сел алып кетмей болду, дуа кылып жамгыр тактасын" дейт. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылат, токтойт. Анан баягы түлөө маселесине келсек, түлөө шариятта бар. Бирок жамгыр тилейбиз да. Бизде эми түлөө дегенде жалаң эле жамгыр эмес, ошол жылкы баягы түшүмүбүз мол болсун, айдан аман, жылдан эсен болойлу, ар кандай бале кырсыктан тыш болойлу деген аксакалдардын бир аруу ниеттери менен түлөөлөр уюштурулат.
Анан жанагынтип эт жеп, мал союп жиберген бул эми кошумча биздин эме Жакшы эле нерсе бирок. жакшы эле нерсе, ал шариятка каршы келген жери жок. А бирок негизги төлөөдөгү аткаруучу амалды бизде эл унутуп калган. Төлөөгө чыкканда мисалы үчүн Кудайдан корккондор чыксын дейт. Оозунан баягы бизде айтат го, ак эт кирип карый чыккандардын чыкпаганы жакшы. Анткени эмнеге дегенде, төлөөгө чыккан, сен тоого чыкканда, ошол жамгыр тилеген чыкканда, атайын солатул истисқа деп коет, жамгыр тилеп намаз окуйт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан калган шариятыбызда белгилүү, жамгырды тилеп намаз окуйт да, намаздын аркасынан анан көпкө Кудайдан жамгыр тилеп дуа кылыш керек болот. Эми бул айылда эми бөлүп сара албайсың экенсиң да. Сен оозуңан ак эт кирип карый чыгат деп да айта албайсың. Негизи Кудай Таала ошондой жүрөктөрдүн баарына ыйман берсин. Дуа деп атпайбызбы? Кабыл боло турган дуалардын ээлери кимдер эми? Албетте пайгамбарлар, андан кийин баягы олия заттар дейбиз. Мага окшогон байкуштардын да дуасы кабыл болобу дегендей да. Дуа кабыл болуш үчүн эң биринчи адамдын Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан, кээ бирлер келет деген, ушундай зар какшап Кудайдан дуа кылат дегенде, кыргызча айтканда. Кантип дуасы кабыл болот? Жегени арам болсо, кийгени арам болсо, ичкени арам болсо деген. Ошон үчүн дуам кабыл болсун, тилегим кабыл болсун, бата тилегим кабыл болсун деген адам албетте жеген ичкенине көңүл бөлүш керек. Каяктан келип атат, каяктан ичип атат, эмне болуп атат. Анан дуанын да өзүнүн адептерин сакташ керек. Жанагындай даарат менен болгон жакшы, кыблага карап кылганы жакшы, анан чын жүрөктөн неметкени жакшы, Кудайдан сураганы жакшы. Анан бул ибадат, дуа бул чоң бир, зор бир ибадаттардан. Бул дуасыз эч бир ибадат болбойт. Намазда да дуа бар. Орозодо да дуа бар. Ажылыкта да дуа бар. Зекетте да дуа бар. Бүт баардык нерсе жада калса, даарат алып атканда дагы, кол жууп атканда окулчу дуалар бар, бет жууп атканда окулчу дуалар бар. Демек, адамдын жашоосу толук эле дуа. Эгерде адам чындап шариятта көрсөтүлгөндөй дуа менен жашап кала турган болчу болсо, анда ал адам эң бир бактылуу адам. Анткени ал дайыма басса, турса, жүрсө, отурса да, турса да, тамак жесе да дуа кылат. Тамак жеп астында дуа кылат, тамак жеп бүтүп дуа кылат, даарат алып баштап дуа кылат, даарат алып бүткөндө дуа кылат, намаз окуп баштаганда дуа кылат, намаз окуп бүткөндө дуа кылат. Бардык кыймыл аракетте дуаларга оролот деген жакшы нерсе экен да. Демек, бул дуасыз мусулман адамдын жашоосун элестетиш мүмкүн эмес. Ар бир мусулман ушуга умтулуш керек. Ошондо гана ал адам чыныгы пайгамбар көрсөткөндөй жашоону жашадым деп айта алат. Мисалы, дааратканага киргенде, дааратканадан чыкканда, бул сабырсыз пенделерибизде бар да, эми таза чындап анан дуа кылып эле атам, жок дегендер бар го. Мисалы, ошолорго кандай бул эми мындайда дуаны кабыл кылыш бир гана Алланын иши. Биздин ишибиз Кудайга дуа кылуу. Дуа кылсак Кудай сүйүнөт. Алла сүйгөн адамдардын ичинен эң жакшы сүйгөндөрдүн бирөөсү ошол Кудайга көп тынбай Кудайга кыргызча айтканда жанын койбой дуа кыла берген. Мисалы, ошондой мааниде да, үзгүлтүксүз Кудайдан сурай берген. Анан эми дуам кабыл болду, болбоду дегенде бизде динибизде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алтын кеңештери тим эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошентип айткан, кимде ким дуа кылса, дуа кылган адамга 3 нерсенин бирөөсү болот деген. Же дуасын кабыл кылышы мүмкүн, же болбосо ошол кылган дуасын акыретке сактап коюшу мүмкүн. Бул дүйнөдө сен дуа кылдыңбы? Кабыл болбодубу? Демек ошол дуаңды акыретке сактап койду, акыретти аласың. Таза болбосо, ошол сен кылган дуа үчүн сага келаткан бир жамандыкты кайтарышы мүмкүн деп, үчөөнүн бирөө болот деген да. Демек, дуа кылган адам, чындап Кудайдан астейдил дуа кылган адам, ал эч качан зыян тартпайт. Албетте, Алла Таала билүүчү. Баягы улуу алымдардын бирөөсү айткан экен, эшикти, Аллахтын эшигин тыкылдатуу биздин милдет, нары кете турганын кийлигишүү, бул аша чапкандык деп. Тилектерин баарын кабыл кылсын. Сиз айтпадыңызбы, дуада ачка болуш керек деп. Азыр элдин баары ифтарды күтүп ачка отурат, сиз да ачкасыз, мен да ачкабыз. Ушу дуадагы мына дуа кабыл боло турган мезгилде отурабыз. Сиздин бир жакшы дуаңыз менен жыйынтыктасак.
Amin. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Seyyidina ve Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Şol üstübüzdögü Ramazan ayının berekesi menen Allah Taalam el jeribizde har kanday bala kırsyk apatlardan saktasın. Өлkөбүздө тынччылык болсун, токчулук болсун, береке, кут болсун. Эли журтубуздун, мусулмандардын көксөгөн ой максат тилектерин Кудай Таалам кабыл кылсын. Sizge Allah razı olsun. Daima dualarınızda barınızды koşup, çin жүрөк менен сүйүүңүздү арттырып, бекен кызмат кылып жүрө бериңиz. Allah Taala ömrүңүздү берекелүү кылсын. Урматтуу меймандар, дуанын дайыр кабыл боло турганы бирөөнүн атын атап дуа кылсаң, периштелер сага да деп турат экен. Ошондуктан бири-бирибизге дуа кылалы. Дуаңыздар кабыл болсун. Allah Taala колдосун. Амандык болсо эртең көрүшөбүз.